Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Кардарларга суу, ысык чай, кофе сунуштайбыз. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп же базадан чыкпай жатса, кабатырланбаңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктан текшерип беребиз. +7 926 125 0303. Биз 24 саат кызматтабыз. Депутат Коколов эл Бакиевтерди унутуп калды деп ойлобогула. Андай эмес. Жогорку кеңештин депутаты Ерулан Коколов Бакиевтерди актоо аракети жүрүп жатабы деп тынчсыздануусун билдирди. Белгилей кетсек, жакында эле УТРКнын Кыргыз алымы берүүсүнүн алып баруучусу, элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кушалиевдин Бакиевден алган маеги социалдык тармактарга жарыяланган. Акыркы убакта мага экс-президенттерди реабилитациялоо жумуштары жүрүп жаткандай сезилип жатат. Бул кишилер көп маек берип, соц тармактарга байма-бай чыгып, ар жакта кенен жүрүп калды. Азыр мен дагы жооп күтүп жатам. Чындап эле ошондой болуп жатабы? Силердин оюңар кандай? Эгер Бакиевтерди эл унутуп калды деп бирөөлөр ойлоп жаткан болсо, андай эмес. Жеке менин эсимде баары бар, деди Коколов. Ошондой эле ал андан алдын сүйлөгөн кесиптеши Эльвира Сурабалдиеванын айткан ар бир сөзүнө кошула турганын белгиледи. Сурабалдиева качкын президент Курманбек Бакиевди актоо аракети болуп жаткан болбосо, президенттик администрация позициясын ачык айтып, андан маек алган Кадыр Кушалиевди жумуштан кетириши керектигин билдирген. Булак Спутник кече. Кулукеева РФтин миграциялык мыйзамына кирген өзгөртүү жеңилдик берет. Эми Россияга иштөөгө келген эмгек мигранттары өзүнүн жана балдарынын убактылуу катталган жери тууралуу маалыматты үйдө отуруп эле электрондук формада жибере алат. Порталга келип түшкөн билдирүүнү Федерациянын миграциялык кызматы каттайт. Бул тууралуу Айымкан Кулукеева Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр 2023 жылдын октябрь айынын соңунан тарта иштей баштайт. Россиянын федералдык миграция боюнча мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизерде Кыргыз тарапта өз сунушун билдирген эле. Анда биз жарандардын убактылуу катталган даректерин миграциялык кызматтарга жеткирүү жол жобосун электрондоштурууну билдиргенбиз. Ушул жылдын апрель айында мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн алгагында биздин сунуш эске алынып, эми Россиянын аймагына келген мигранттар убактылуу катталган дареги тууралуу маалыматты үйдөн чыкпай эле электрондук түрдө жиберип коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Бул кадамдарды Россия Федерациясы коррупциялык схемаларга бөгөт коюу максатында ишке ашырып жатса, эмгек мигранттар үчүн да убакыт, каражат үнөмдөп, эч кимге алданбай, өз алдынча документтерин тариздөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ал үчүн белгиленген интернет порталга кирип, жеке кабинети аркылуу убактылуу катталгандыгы тууралуу маалыматты жана ошол үйдүн ээсинин макулдугун жүктөйт. Болбосо үй ээси өзүнчө жеке кабинет аркылуу эмгек мигранттын каттоого алууга макулдугун берет, деди Кулукеева. Ал Россияга иштөө максатында аттанып жаткан кыргызстандыктарды сапар алдында бара жаткан өлкөнүн тиешелүү мыйзамдары менен таанышып, кабардар болуп алууга чакырды. Булак Спутник кече. Европанын бир шаарын суу каптады. Катуу жааган жамгырдан улам Хорватиянын Обрывац шаарын суу каптады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, дарыядагы суунун деңгээли тарыхый чекке жеткендиктен жергиликтүү калк кайык менен жүрүүгө аргасыз болгон. Шаардагы мектепти, имараттарды, бир нече ишканаларды жана үйлөрдү суу каптаган. Катуу жааган жаандан Италиянын түндүгү дагы жапа чегүүдө. Ал жакта жаандан улам каза болгондор жана дайынсыз жоголгондор бар. Булак Супер кече. Индияны Россия нефтисинен баш тартууга мүмкүн эмес экендигин Евросоюз моюнга алды. Индияда иштетилген Россиялык нефтини Евросоюз мамлекеттерине экспорттоого тыюу салуу маселеси бир жактуу колдоого ээ болгон жок. Бул маселени Японияда өткөрүлүп жаткан чоң жетилекке кирген мамлекеттердин лидерлери да талкуулашмакчы. Россияга каршы санкциялардын 11 пакетине туура келип калгандыгына карабастан, Индия мамлекетин мындай ишмердиктен баш тарттыруу
мүмкүн эместей. Financial Times гезитине берген маегинде Евросоюздун дипломатиялык корпусунун башчысы Жозеп Боррелл Евросоюзду Индияга каршы чара көрүүгө чакырды. Россиядан нефтини алып, кайра иштетип, Европага сатып жаткан Индияны күнөөлөгөн дипломат бул Россияга салынган санкцияларды айланып өтүү менен пайда көрүп жаткан Индияга каршы Евросоюздун курамындагы өлкөлөр чара көрүлөрү керектигин айтат. Евросоюз тыюу салган россиялык нефти продуктыларын жүгүртүүгө чыгарууга каршы санкция 5 февралдан тартып күчүнө кирген. Ага ылайык нефти продукцияларынын баалары жогору коюлуп, эч бир өлкө сатып ала албай тургандай бааларга такашкан. Москва бул боюнча өзүнүн позициясын билдирип, Евросоюз мамлекеттери бекер убары болуп жатышкандыгын, баары бир ортодогу далдалчы мамлекеттерден орус нефтисин өтө кымбат баада сатып алууга мажбур болушаарын эскерткен. Россия бүгүнкү күндө санкциялардан коркпой тургандыгын, экономикасы ар кандай кысымга туруштук берерин сөз жүзүндө да, иш жүзүндө да далилдешүүдө. Россияга каршы экономикалык кысымдар натыйжасыз экендигин айрым өлкөлөр моюндарына алып жатышкандыктары менен жалпы батыш өлкөлөрү мындай санкциялары туңгуюкка кептелип калгандыгын моюндарына алганга эрдиктери жетпей келет. Булак Назар Ньюс Кежи. Си Цзиньпин Кытай Кыргызстан менен достук жана жалпы бакубатчылык үчүн кызматташууга даяр. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин бүгүн 18 майда Шэньси провинциясынын Сиан шаарында Кытайга Кытай Борбор Азия саммитине катышуу жана мамлекеттик сапар менен келген Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен жолугушту. Бул тууралуу Назар Ньюс маалымат агенттигине кытайлык CCTV Plus агенттиги билдирди. Садыр Жапаровдун Кытайга келишин кубаттап, Си Цзиньпин алардын ортосунда өткөн жылы 2 жолугушуу болгонун эске салып, анда Кытай-Кыргызстан мамилелери жана түрдүү тармактарда кызматташуу боюнча маанилүү макулдашууларга жетишилгенин белгиледи. Си Цзиньпиндин айтымында бул макулдашуулар натыйжалуу ишке ашырылууда жана эки тараптуу байланыштарды өнүктүрүүгө күчтүү түрткү берет. Си Цзиньпин белгилегендей, Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден бери өлкө элинин колдоосуна ээ болуп, экономиканы өнүктүрүү, элдин бакубатчылыгын жогорулатуу жана ар кандай саясий күчтөрдүн ынтымагына көмөктөшүү үчүн тынымсыз аракеттерди жасады. Си Цзиньпин Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстан бардык маселелерди сөзсүз түрдө жаңы ийгиликтерге жетишерине ишенимин билдирди. Кытай-Кыргызстан мамилелери 31 жылдык өнүгүү жолун басып өттү жана Кытай-Кыргызстан менен жакшы коңшулук, достук жана жалпы бакубатчылык менен мүнөздөлгөн жалпы тагдырдын Кытай-Кыргыз коомчулугун куруу, ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү, эки өлкөнүн өнүгүүсү жана көтөрүлүшү үчүн биргелешкен күч аракеттерди жумшоого даяр. Дагы бир жолу Кытай Борбор Азия саммитине кош келдиңиз, деди Кытай лидери. Садыр Жапаров жолугушууга кубанычтуу экенин жана алдыдагы саммитке чоң үмүт артып жатканын билдирди. Урматтуу төрага мырза, сиз менен байыркы улуу жебек жолунун башталышы болгон кереметтүү Сиан шаарында чыныгы символикалуу жерде жолукканыма абдан кубанычтамын. Биз дагы эртең боло турган Борбордук Азия Кытай саммитинен үмүтүбүз чоң, деп белгиледи Кыргызстандын лидери. Булак Назар Ньюс Кежи.